Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн 28 октябрда аларча мамлекеттик резиденциясында жыйында өкмөттүн жаңы 2 мүчөсүнүн талапкерлигин карады. Жыйында депутаттар Сурабалдиеванын талапкерлигин жактырды. Ал эми эмгек жана социалдык өнүгүү министри кызматына вице-премьер-министр кызматынан кечээ бошотулган Аида Исмаилова көрсөтүлдү. Суроо жооп учурунда Исмаилованын талапкерлигине карата колдоо сөздөр менен биргеликте сын пикирлер да айтылды. Жогорку кеңештин төрагасы Канат Исаев Исмаиловага министр болгонго даяр эмес экенсиз деген пикирин билдирди. Өзіңіз көзөмөлдөгөн тармакты бір карап да коюп отурсуз да. Ана кантип бүгүнкү күнү министрликке баратасыз? Мен түшүнбөйм мисалы. Бүгүнкү күндө ошол сиз көзөмөлдөгөн болгон 3-4 эле министрлик ошонун жок дегенде бир негизги суроолоруна так жооп бергендей болушуңар керек. Дагы бир кесиптеш туура айтып кетти, бул тиги окуу жай эмес, бул үйрөнө турган жер эмес. Даяр адамдар министр болуш керек. Даяр адамдар өкмөткө мүчө болуп барыш керек. Мен ойлойм, сизге дагы министрлик кызматыээлегенге эрте экен, али эрте экен. Бүгүн кесиптештердин суроолоруна жоопторуңузду көрүп, мен да өзүм үчүн мындай чечим кабыл алдым. Депутат Бакыт Төрөбаев талапкер Исмаилованын берген жоопторуна купулу толбогондугун айтып, сын пикирин билдирди. Түшүндүрүп коеюн. Биринчи кезекте Эльвира Жыргалбековна жана Аида Жеңишбаевна сиздерге. Сиздер азыр бараткан жер бул жөн эле кызмат эмес. Ал жерде иштеш керек. Ана жөн эле кызмат барып эле кресло отуруп эле мен министрмин деп эле иштей берсеңер, анда эч кандай жылыш болбойт. Биринчиден сиздер саясатчысыңар. Саясат жүргүзгүлө. Интригадан аз болгула. Интригада жүрсөңөр, эч кандай сенин саясатың алдыга жүрбөйт. Азыр мен чындыгын айтканда, мен ойлободум эле, ушундай жоопторго, сиздин жоопторуңузду угуп, мен чын айтсам, сиз биздин коллегаңыз болчуңуз, 5 жыл иштеп калдыңыз. Бирок деңгээлиңиз жогору болбоптур, ачык айтканда. Эч нерсе даярданбапсыз, сизчи? Ошон үчүн даярданыш керек. Талаш тартыш жана 5 мүнөттүк танапистен кийин депутаттар Аида Исмаилованын талапкерлигине кол көтөрүп добуш беришти. 30 депутат макул добуш бергени айтылды. Ал эми комитеттин чечимин колдоо үчүн эң аз дегенде 50 добуш болушу керек. Демек комитеттин чечими колдоо тапкан жок. Жогорку кеңештин аппаратынын маалыматы боюнча бүгүнкү жыйынга 65 депутат катышты. Андан тышкары 9 ишеним кат берилген. Бул сан кворум экендигин көрсөтөт. Белгилей кетсек, бүгүн 28 октябрда Жогорку кеңештин президенти милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров жана жаңы министрлер кабинети чогуу ант беришти. Жапаров Садыр Нуркожоевичти борбордук трибунага чакырам. Мен Жапаров Садыр Нуркожоевич Кыргыз Республикасынын премьер-министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында Кыргыз Республикасынын конституциясын жана анын мыйзамдарын ыйык сактоого, өз милдеттеримди ак ниет жана берилип аткарууга жана Кыргызстандын элине кызмат кылууга ант беремин. Берген антымды бузган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартууга даярмын. Кыргызстандын 29 жылдык эгемен тарыхындагы 31-чи өкмөттүн курамы 14 октябрда экс-президент Сооронбай Жээнбековдун жарлыгы менен бекитилген. Жогорку кеңеште депутаттар спикер Канат Исаевке ишенбөөчүлүк көрсөтүү боюнча кол топтоп жатканы тууралуу билдирүүлөр тарады. Депутат Дастан Бекешев аталган маалыматты растап, макул болбогонун билдирди. Мен бүгүн эртең менен уже ошол боюнча айтканда, мен колду койбойм. Себеби бизге туруктуулук керек. Ооба азыр 80ден ашык ушундай добуш чогулду деп атышат. Аны менде андай так маалыматым жок, бирок мага дагы ушундай депутаттар айтышат. Сунуш түштү сизге дагы кол топтоо боюнча. Сиз макулдугуңузду бердиңизби, берген жоксузбу? Жок. Төрагалыкка талапкер катары депутат Талант Мамытовдун аты аталып жаткандыктан өзүнүн комментарий алдык. Мамытов мындай маселе күн тартибинде жок экенин билдирип, так жооп берген жок. Азыркы күнү бул маселе күн тартибинде жок, бирок ошондой пикирлер бар. Массалык маалымат каражаттарында ошондой пикирлер чыгып атат. Бирок бул парламентте дагы мындай жатканда ар кандай ой болушу мүмкүн.
ар кандай ой болушу мүмкүн, бирок бүгүнкү күнү бул сөз учурунда бар. Эгерде кайрылуу болду да эми талант силер төрагалыкты алып кете аласыңарбы мындай дегенчи? Жок, азырынча андай кайрылуу болбойт. Бизге сунуш түшө элекпи? Эгер жогорку кеңеш ишеним көрсөтпөй койсо, сизге жол ачылышы мүмкүн экен да анда спикерликке. Эми маңабы же башка бирөөгөбү андай учур дайыма болушу мүмкүн, бирок бирдиктүү жооп бериш кыйын азыр. Бул парламентте 120 депутат бар. Алардын пикири, ошонун пикирине карата бул маселе чечилиш керек деп ойлойм, бирок мыйзам чегинде. Жогорку кеңештин төрагасы Канат Исаев кесиптештер ага каршы кол топтоп жатышат деген маалымат боюнча пикирин билдирип, демилге боюнча эмиштерди гана угуп жатканын айтат. Эми ошол кол топтогондорго суроо беребиз да. Бизге да кызык. Айрым мисалы маселелер боюнча биз принципиалдык позицияларга кармап койсок, ошого байланыштуу анан ушундай процедура кетип атса керек. Бул менин версиям. Белгилей кетсек, спикерди кызматтан алуу үчүн 80ден кем эмес депутаттын макулдугу талап кылынат. Кыргызстанда 4-октябрдагы кезектеги парламенттик шайлоодон кийинки окуялар бийликтин алмашуусуна алып келген. Президенттиктен кеткен Сооронбай Жээнбеков ордуна мамлекет башчылыкты конституция боюнча парламент төрагасы алышы керек болчу. Спикер болуп шайланган Канат Исаев бул милдетти аткаруудан баш тартып койгон. Азыр президенттин милдетин өкмөт башчы Садыр Жапаров аткарууда. Мекен ынтымагы реформа замандаш бүтүн Кыргызстан социал-демократтар баштаган бир топ партиялар үмүт аттуу саясий кыймылына бирикти. Бул тууралуу алар 28 октябрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйында кабарлашты. Кыймылдын өкүлдөрү парламентке кайра шайлоону конституцияга ылайык 20 декабрда өткөрүүнү талап кылышууда. Биз талап кылып атабыз, эч кандай басымдар болбосун. 22 декабрга коюлган шайлоо болсун, ошол убакта өтсүн деген дагы бир талаптар болуп атат. Бул арада реформа партиясы парламент 22 октябрда кабыл алган Кыргызстандын президентин жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдын айрым ченемдерин колдонууну токтото туруу жөнүндө мыйзамга каршы конституциялык палатага кайрылгандыгын аталган партиянын өкүлү Рита Карасартова билдирди. Мыйзамды баягы мыйзамдардын кээ бир нормалары иштебөө жөнүндө мыйзамды кабыл алып 20 декабрга коюлган парламентте боло турган шайлоону кийинки мөөнөткө жылдырып койгон. Биз бүгүн ушул кабыл алынган мыйзам көптөгөн регламенттерди, конституциялык нормаларды, мыйзамдарды бузуу менен кабыл алынган деп конституциялык палатага кайрылдык. Бул юристтердин айтымында жана биз айтып атпайбызбы, бир бийликти узурпациялоо депчи, элден сурабай туруп, көптөгөн мыйзамдарды бузуп туруп, бүгүнкү күндө мамлекеттик системаны мындай конституциялык түзүлүштү оңдогонго бузганга барган атышат да. Эске салсак, 4-октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өтүп, нааразычылык акциясынан кийин 9-октябрда Боршайком анын баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарган. Шайлоо ыплас өткөндүгүн билдирип чыккандардын митинги башаламандыкка айланып, 6-октябрда өлкөдө бийлик алмашкан. 22 октябрда жогорку кеңеште конституцияны өзгөртүү жана президенттик парламенттик шайлоолордун мөөнөтүн жылдыруу жөнүндө мыйзам долбоору жыйынга катышкан 84 депутаттын 83-үнүн макулдугу менен дароо 3 окуудан кабыл алынган. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров сөз болуп жаткан конституциялык мыйзамга парламент кабыл алган күнү 22 октябрда кол койгон. Ага ылайык конституциялык реформаны өткөрүү аяктаганга чейин парламенттик кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 2021 жылдын 1-июнунан кеч эмес дайындалышы керек. Бүгүн 28 октябрда эртең менен Бишкек шаарынын мэриясынын алдында мурдагы вице-мэрлер Алимбек Абдалиев менен Виктория Мазгачеванын кызматтан кеткенине наразы болгон жарандар чогулду. Алар аталган мурдагы эки вице-мэрди кайра кызматына алып келүүнү талап кылып жатышат. Ал арада Бишкек мэринин кеңешчиси Гүл Алманбетова шаар башчысынын милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев аны мэриядан кетүүнү сунуштаганын айтты. Анын айтымында ал Балбак Төлөбаевга кирип, кызматта бошотулган вице-мэрлерин кайта иш ордуна кайтарууну суранган, бирок мэрдин милдетин аткаруучу анын өтүнүчүн аткаруудан баш тарткан. Я спросила, почему ты уволил Алимбека Анарбековича и почему он уволил Мазгачеву? Он говорит, что якобы там есть какие-то проверки. Я сказала, если проверок нет, то он спокойно, хорошо работал. Он говорит, нет, говорит, ты ничего не понимаешь, и вообще ты тоже мне не нужна. Пожалуйста, уходи, он сказал. Балбак Зарлыкович решил, что он
Бог и король. Так вот. Я сказала, зачем увольняешь человека? Еще раз спросила. Я говорю, возвращай. Нет, он отказался. Он отказался. Поэтому я не могу ничего сказать. Эске салсак, кечээ мэрдин милдетин аткаруучу Виктория Мазгачева менен Алымбек Абдылдаевди вице-мэрлик кызматынан бошоткон. Ал эми Виктория Мазгачева мэрдин милдетин аткаруучуларды өзүнө чакырып, вице-мэрлердин орду керек болуп жатат, кызматыңардан кеткиле дегени тууралуу айтып чыккан. 28 октябрга карата бир сутка ичинде коронавирус жана пневмония дагы 2 кишинин өмүрүн алып, 538 кишиден лабораториялык жол менен аныкталды. Бир суткада илдеттен 414 киши айыкты. Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1138ди түздү. Ушуну менен пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын расмий катталган жалпы саны 57276га жетти. Ооруканадан айыгып чыккандардын саны 48637. Учурда 3479 бейтап стационарда, 3488 киши үй шартында дарыланууда. Сауд Араб падышалыгы умра ибадатын аткарууга уруксат берилген жана уруксат берилбеген өлкөлөрдүн тизмесин жарыялады. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын маалыматына ылайык, Сауд Арабиясы 3-чү этап менен 1-ноябрдан баштап сырттан келүүчүлөрдү умрага кабыл алууну баштап 108 өлкөгө уруксат берди. Алардын катарында Тажикстан, Казакстан, Өзбекстан, Кытай, Түркия, Азербайжан жана Беларусь өлкөлөрү бар. Азырынча убактылуу уруксат берилбей турган мамлекеттердин саны 20. Алардын катарында Иран, Египет, Италия жана Кыргызстан бар. Ал эми уруксат берилбей турган мамлекеттердин саны 56. Алардын катарында Кувейт, Россия, Украина, Улуу Британия жана Америка Кошмо Штаттары бар. Эске салсак, мурдараак Сауд Араб падышачылыгы 3 этап менен коронавирус илдети азайган өлкөлөргө умра ибадатын аткарууга уруксат бериле тургандыгын жарыялап, ал үчүн атайы график иштелип чыкканын маалымдашкан.